Саламатсыздар, кадырман көрөрмандар, назарыңыздарда СТВ телеканалында Sport Live көрсөтүүсү. Өзүңүздөр билгендей эле, бул көрсөтүүбүздө биз Кыргызстанда өнүгүп жаткан, өсүп жаткан спорт түрлөрү жөнүндө сиздерге маалымат берип, жана адам баласына дал ушул спорт жааты канчалык таасир этет экен, жана маанилүүлүгү канчалык деңгээлде экендигин айтып келебиз. Ал эми бүгүнкү биздин көрсөтүүбүз ушул жакын арада боло туруучу эрежесиз эр уруш боюнча мелдеш жөнүндө сөз болмокчу. Ага ылайыкташтырып атайын албетте сыйлуу меймандарыбызды чакырганбыз. Айта кетсем, Кыргыз Республикасынын ММА жана Nomad Fight промоутердук компаниясынын жетекчиси Руслан Ниязакунов. Саламатсызбы? Эң негизгиси эле адегенде эле жайда ушул спортчулар кандай өткөрөт болду экен ушул аптаптуу жайда ысык күнүндө? Бул албетте бул ысык жайда спортчулар кайсы вид спорт болосун, күрөш, бокс, ММА баары тең азыр ысык көлдө жүрөт. Анткени Бишкекте ысык. Көлгө ошо сборго да жүрүшөт, эс алып жүрөт. Ачыгын айтканда бир 100%, 100% спортчулардын 70% көлдө жүрөт десем жаңылышпайм. Анда сизге да биз ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ошентип убактыңызды бөлүп, эс алуудан бизге ушул маалыматыңыз менен бөлүшкөнгө келип калганыңызга. Сиздерге да чоң рахмат. Анда ушул 19-да өтүүчү мелдеш жөнүндө сөз кылсак, бул канчанчы жыл өтүп жатат? Бул мелдештин деңгээли канча? Бул 19-да августта өтүп жаткан эл аралык мелдеште өткөзүп атабыз. Бул экинчи ирет өтүп атат. Бул былтыркы убакта ушу ипподром ремонт болуп атканына байланыштуу Каракол шаарынын стадионунда өткөзгөнбүз. Быйыл ошо убакыттан пайдаланып, ушу как раз жайкы сезон убагында ипподромдо ушу эл аралык мелдеш өткөзүп атабыз. Кудайым буйрса, ошого азыр чоң даярдык көрүп жатабыз. Жаңы салынган ошол ат майданында өтөт экен да. Түшүнүктүү, 19-августта. 19-август. Эл аралык дегенден кийин анда канча мамлекеттен келет, кандай спортчулар жана спортчулардын деңгээли, алардын промоутердук компания болгондуктан дагы ага дагы деңгээлине дагы маани бурсаңыздар керек. Бул эң биринчиден жакынкы шериктеш мамлекеттерден Казакстан, Өзбекстан жана Орусия мамлекеттеринен келип атат. Дагы ошондой эле буйрса Оганстандан жана Иран мамлекеттери виза ачып жетишип калса, буйрса алар да келгенге уже список биздин немеге коштук, спорттук тизмеге жетишип калса, ошол мамлекеттерден келип катышат. Жалпысынан ошондой мамлекеттердин саны канча болуп калат? Жалпысынан коңшулаш шериктеш мамлекеттер жана чет жактан ушу Иран, Афганистан мамлекеттери. 10 чакты мамлекет. 10 чакты мамлекет. Түшүнүктүү. Ал эми мынакей буга чейин өткөрүп, сиздерде тажрыйба бар турбайбы? Айырмачылык болобу? Былтыркы өткөн менен быйылкы өткөн ордунан сырткары, өткөрүлө турган жайдан сырткары? Албетте айырмачылык болот. Быйылкы ушу 19-да пландап аткан мелдешибиз ушу аябай чоң масштабта өткөрөлү деген ойдобуз. Кудайым буйрса, даярдыктар мурунку мелдештерибизге караганда кызыктуу өтүп жатат десем жаңылышпайм. Мынакей азыркы учурда ушул эрежесиз эр уруш тармагы биздин Кыргызстанда абдан эле өнүгүп жатат. Анан ошондой эле жеке чакан компаниялар, ошондой эле клубтар да бар эмеспи? Алар менен биргеликте иштешип, же болбосо дал ошол башка клубдун ММА академиясынан сырткары башка ушул тармак менен эле алектенип машыгып жүргөн спортчулар да катыша алабы, же таза ушул өзүңүздөрдүн мекемеңиздердин гана спортчулары катышат? Аябай сонун кызыктуу суроо, жана рахмат. Кыргызстан ичинде жалпысынан айта кетсем, ушу юстиция министрлеринин өткөн 10 чактыдай ушу организация бар ММА боюнча. Ошонун ичинен азыркы учурда 4 организация ушу федерация жакшы иштеп келатат да. Бул өзүңүздөргө таануу болгондой Плату федерациясы, WF, жаш күч жана ушу Панкратион федерациясы түштүк тармакта, жана биздики ушу Nomad Fight федерация жакшы иштеп келатат десем жаңылышпайм. Боецтер, мушкерлер боюнча айтып берсем, биз эч кандай спортчуларды байлабайбыз. Жеке өзүбүздүн биздин федерациянын спортчусу кыла албайбыз. Биздин эшик ачык, биз баары менен иштешкенге мындай конкурентизм эмес, наоборот, чогуу иш алып барганга баардык федерациялар менен иштешкенге даярбыз. Анда бул өтө турган мелдешке
башка өзүңүз айта кеткен жогорудагы тизмелеген федерациянын спортчулары деле катышса болот экен да. Каалоолорунун баягы ыктыярлыгын билдириштиби? Албетте. Учурда Кыргызстандан канча спортчу чыгат? Бул бойго. Бул бойдо негизи 17 тизмеде 17 жуп болот. Ошонун ичинен биз Бишкектен өткөзө бербестен, анткени Бишкектен бүт бардык федерация Бишкектен өткөзөт да турнирдичи, борбор калабызда. Биздин максатыбыз ушу чет жакта айылдарда, Оштон нарында, көлдө чыга албай жаткан боецтер бар. Ошолорго мүмкүнчүлүк берип, ошон үчүн чет жакта өткөзүп атабыз да, айыл жерлеринде, областтарда. Ошолорго мүмкүнчүлүк бере, анткени алар чоң турнирге Бишкекке келип чыга албайт да. Биз ошолорго мүмкүнчүлүк берели деп, азыр Ысык Көл областынан эле 10 спортчу чыгып атат. Ар бир айылдан 1-2 бала чыгат. Биз ушуга мүмкүнчүлүк берип атабыз да. 19-да өтө туруучу бойго 10 спортчу Ысык Көл областынан чыгат. Ал эми алардын даярдыктары, потенциалдары айырмачылык болсо керек, анткени Бишкекте жүргөн спортчулардын баягы деңгээли эл аралык деңгээл болуп, дүйнөлүк баягы деңгээлге чейин барышат эмеспи? Айылдагылар туруктук иш бере алат? Туура, жакшы суроо. Айылдагы спортчулар өзүнүн айылдык деңгээлине жараша жуптарды коюп беребиз. Жеке эле ошо көлдө жүргөн боецтер эмес, алардын баары Бишкекте машыгып жүргөн балдар, бирок түбү өзү көлдүк балдар. Ошолорду негизги бойлорго кылып чыгарып атабыз. Түшүнүктүү. Негизги эле ушул баягы эрежесиз эр урушта сөзсүз түрдө жалпы бой, анан негизги бойлор, өзгөчө бойлор болуп эсептелет эмеспи? Канча уруш пландаштырылууда? Негизи 17 жуп коюлду. Ошонун ичинен ошо өзүбүздүн кыргыздар клубтар арасында мушташа турган жаш балдар бар. Биринчи, экинчи болуп чыгып аткан. Андан соң эл аралык жуптарга болсо, ошо мурунку чыгып жүргөн профессионалдык уровенде мушташ жүргөн балдар коюлду. Бул албетте жеке эле ошо көл региону басым кылган жокпуз. Ар бир Кыргызстандын булуң бурчунан боецтерди койдук. Оштон, Кызыл Кыя, Жалал Абад, Москвадан кыргыз өзүнүн мекендештерибиз келип атат. Ушу чыгабыз көлгө депчи. Анан ошо буюрса даярдык ошол менен келдик. Анан мынакей айта кетпедиңизби? Былтыр өткөндө баягы жыйынтыгы кандай болду эле? Спортчулардын келүүсү, катышуусу өзгөчө ошол чет өлкөдөн келгендерден. Былтыр дагы жакшы болгон. Ошол эле коңшулаш шериктеш мамлекеттеринен келген, Орусиядан, Казакстан, Өзбекстандан келген, Тажикстан жана ошондой эле Казакстандын ушу өздөрү айткандай легендарлуу клуб Ахмат клубтун балдары келип катышып кетишкен. Биздин көрүнүктүү жигиттерибиз ушу Канат, Актилек балдар чыгып, жакшы кызыктуу мушташ көргөзүп беришкен. Түшүнүктүү. Ал эми мындай ишти алып барыш бул өтө чоң эмгек жана өтө чоң каражат. Бул тармагы ММА академиясы жана болгондо дагы Nomad Fighting деп промоутердук компанияңыздар дагы бар экен. Кандай иш алып барып атат бул жаатында? Бул жаатында уюштуруу ишин өзүбүздүн иштей турган ишкер командабыз бар. Ар биринин өзүнүн ишин алып барып атат. Буюрса жылдан жылга эми ачыгын айтканда биздин федерация жалаң жаш балдар фундаментинен баштап өзүбүз түптөп куюп келатабыз. Кемчиликтерин жаап, жылдан жылга өскөнгө аракет кылып атабыз. Командада өзүбүздүн пиар компания бар, спорт жаатын караган балдар бар. Ошо Кыргызстанга да таанымал айтып кетсек, Марат деген инибиз бар, менеджер ММА боюнча. Ошол дагы көп салымын кошуп атат. Ошо жаш күчтүн балдары жардам берип атат. Ошо буюрса жакшы. Түшүнүктүү. Жана айта кетсем, ошондой эле дагы ошондой терең ыраазычылык билдиребиз. Ошо уюштуруу жаатынан чолпонаттан жергиликтүү жаштары аябай жакшы көмөк көргөзүп атышат. Түшүнүктүү. Анан сиздер промоутердук компания болгондон кийин анда сиздер спортчуларды баягы алдыга өстүрүү, өнүктүрүү жана эл аралык деңгээлге чыгаруу иштерин алып барасыздар да. Бул жаатына токтолсоңуз. Бул жагынан туура айтасыз. Жеке эле өзүбүздүн биз Кыргызстан ичинде эле турнир өткөзүп, биздин балдарды Кыргызстан ичинде эле байлаш керек эмес. Биздин максат ушу эл аралык деңгээлге чет жака чоң промоутерлик промоушндарга чыгарганга аракет кылып атабыз. Биздин оюбуз ошол чоң жакка чыкканга аракет кылабыз буюрса. Негизи бул 19-нан кийин дагы 19-августта бул бүткөндөн кийин дагы кандай пландар бар? Календарный план боюнча
бир жумадан кийин 27 августта ошол эле Ысык көлдө Балыкчы шаарында өтөт. Ал да былтыр өткөн турнир экинчи жолу кайталанат. Андан соң 9 сентябрда эле Жалал Абад шаарында өтөт. Ошо календарный план боюнча эле кетип баратат. Былтыр кандай болсо ошондой эле. Андан соң Ош шаарында жана Кара Суу шаарында дагы ошо мелдештер буюрса пландалып атат. Түшүнүктүү. Анда Кыргызстандын 7 областында тең дал күч сынашуулар мыкты спортчуларды иликтеп чыгаруу болот экен да. Тандоо турнири деп айтсак болот. Мынакей 19-нд өтө турган масштабдуу турнирлерде дагы бир кайталайын суроомду. Өзгөчө негизги уруштарга кимдер чыгат Кыргызстандан? Негизги мушташка 3 жүп коюлду. Биринчиси бул ошо Корумдуу айылынан өзүбүздүн энебиз Арген Кайдыбаев ошо боец клубунда машыгып келет. Ошол негизги бойлордун бири. Со главный бой деп коет. Андан кийин Бекболот Мухаммед Умар клубунан Бекболот энебиз бар. Могу 5 августта Россияда бой болмок. Ошо бой ошо промоторский жагынан бой болбой калды да, бир россиянин бала менен. Ошол экөөнү алардын промоторский компаниясы менен сүйлөшүп, биздин Nomad Fights'ка бой коюп бердик буюрса. Андан соң эң негизги бойго өзүбүздүн ошо көп кыргыз ошо ММА сүйүүчүлөр айтат, Кыргыздын Тайсону депчи. Өзүбүздүн энебиз Канат Келдибеков ошо эң негизги бойго ошол чыгат. Түшүнүктүү. Урматтуу көрөрмандар, бизден алыстабай туруңуздар демекчимин. Анткени биздин кийинки маегибиздин бөлүгүн жогоруда айтып кеткендей эле ошол негизги урушка чыгуучу спортчулардын бири менен дагы маегибизди улантмакчыбыз. Тилекке каршы сиз менен болгон маегибиз дагы өз соңуна келип калды. Бирок сизге ыраазычылык билдирип кетмекчимин. Ушинтип биздин спортчуларыбыздын потенциалын өздүрүп, аларга дагы өздөрүн кандай күчкө ээ экендигин сынаганга жана өстүрүүгө элге тартуулаганга, мүмкүнчүлүк тартуулаганыңыздарга. Сиздерге да чоң рахмат. Убакыт бөлүп бизди чакырганыңыздар. Бизден алыстабаңыздар, Sport Life өз ишин өз ногунда улантмакчы. Sport Life андан ары көрсөтүүсүн улантып бермекчи, урматтуу көрөрмандар. Биз жогоруда сиздерге убада бергендей эле, учурда мен менен маек курганга атайын жогоруда айтылган 19 августта Чолпон Ата шаарында ат майданында өтө туруучу масштабдуу эл аралык мелдештиктин негизги боюнун катышуучусу Канат Келдибеков кайматы Тайсон бүгүнкү биздин маегибизди улантканы турат. Саламатсызбы Кантурда? Ажа Тайсон мырза дейлиби? Жок, Канат эле дейби. Эмне себептен сиз Тайсон деген кайматка туш болдуңуз? Сиз дагы кулактарды тиштейсизби? Жок, эме. Биринчи кыргыз эли менен учураша кетейин. Ассалам алейкум рахматуллахи ва баракату. Ошо кыргыз элин баарыңарга ошо бияка чакырып келип калыптырмын. Ошол кайматын жөнүндө айта кетсем, Тордойдо мушташа кеткенбиз. Тордой Жангелдин нарынан. Ошондон бир браткалар көрүп калып, Тайсонго окшош экен деп. Тайсон болуп калдым ошол эле. Болгон ошол. Өзүңүзгө жагабы? Негизи бокс көрүп мурда Тайсон бойлорун, Эмельянканын бойлорун көрүп, ошондон өстүк да, Кудай берсе. Түшүнүктүү. Негизи сиз ушул азыркы алектенип жаткан, машыгып жаткан спортуңузга кандай ыкмалар менен, кандай жолдор менен келип калдыңыз эле? Бул кандай жол менен келгенде тиги бокска жүрчүмүн. Бокста 3 жыл катыштым. Бокстан мындай тарта берчи да, очкодон утуп калып, тартып кейдечи. Ар кандай эме болду, ыза болуп эле. Анан биринчи жолу эле ушу 2-3 жыл катыштым да бокска, бокстан тартып, бияка барып эле тартып калып жүрчү. Анан тиги бияка анан бой беспиралга чыгым барып эле ошондой, короче, биринчи жолу Кыргызияга чыгып, Кудай берсе, биринчи месттен алдым ошо, биринчи эле. Эреже мушташ боюнча, Кыргызиядан, Кыргызстан чемпионатында. Ошондой эле кызык болуп эле анан өзүм да кызыкчымын да мурдачы бойго эле. Ошентип кетип калдым окшойт. Эгерде келечегине караганда, мисал алсак, бокс бул олимпиадалык оюндардын түрү да, спорттун түрү. Балким ошол жаат перспективдүү болмок. Аны айттым туура, негизи ал кыйын да бирокчу. Олимпиада кыйын, бокс кыйын мындай. Бойдук болсо базып алып кичине күрөш жактан чыгыбыз бар да. Базып алып сабаганга жакшыраак да мындай. Сабак. Негизи өзүңүз ошол күрөш менен да машыккансызбы буга чейин? Кандай бой беспирал мененби? Негизи күрөш менен, негизи жалпы күрөш. Негизи жок, негизи башынан эле бокска барышым, бокста кичине күрөшүп калчубуз да мындай эмелердечи. Эрежесиз урушка келгенде сиздин эң алгачкы урушуңуз
мелдешиңиз эсиңиздеби? Эң алгачкы мелдешим ошо Киргизия болуп атпайбы биринчи. Жыйынтыгы кандай болду эле? Жыйынтыгы күчтүү балдар менен чыгыптырмын азыр ойлосом. Мурда эми жаңы чыгып жүргөн кезде билбейм аны. Мурда ойлосом мастер спорт мурда эле алган эмелер чыгып турдум да, эми ошо вебес прал боюнчачы. Ошолор менен утуп алып турдум да, ойлосом мурда. Ошо характери бар окшойт, ошондой эле жана ошондон эле кызыгып, агайлар кызыктып, ошентип эле кызыгып калдым да ошо менен. Ал эми азыр ойлосомчу. Жакшы. Ал эми учурда өзүңүздүн жеке жыйынтыгыңызда канча жеңиш, канча жеңилиш бар? Шердокду айтып атабыз да. Шердок азыр 6-2 болуп атат. 6-2. Жакшы эле шердок, мен просто жакшы дебейм, мен анда киши кандай билет. Анан айта кетсем, шердоктун пораженияларынчы. Чеченстандан күчтүү боецке очкодо утуп калган. Чеченстанда кайсыл турниринде? Билбейм, эми Казакстанда өткөргөндө алашып айтты ошо. Анан жакында эле барып келдик, 2000 кайсы 2017да ошо 2017 башы. 25 майда. Алда күчтүү боец экен, жакшы уруштук, акан уруштук. Жакшы эле болду анан. Анын жыйынтыгы жөнүндө айтып кетсеңиз, негизи эле ошол атаандаштарыңыз жөнүндө айта кетсеңиз. Ошо акыркы атаандашым жөнүндө айта кетсем, жакшы эле мушташтык, анан кичине проходдон алдырып, очкодончу алдырып утуп калдым. Анан бирок лучший спортсмен вечера болуп калды, ошо эмес вечера. Жакшы. $6000 алдык, Кудайга шүгүр. Биринчи жолу жакшы утушум болду окшойт. Бул сиздин эң алгачкы жогорку суммадагы гонорарбы? Жогорку суммада. Негизичи ушул өзүңүз азыркы машыгып жаткан спорт менен жан сактап, келечекте куруп кетсе болобу? Тиричилигиңизди. Тиричиликти куруп кетсе болот окшойт, ушундай тиги спонсорлор болсо жакшы болот эле да, ошо спонсор браттар табылып калса кичине эми болот, анча-мынчачы майда болуп калат дейм андай. Анан мындай нормальный спонсор болуп калсачы, только тренировка менен кылат элем да өзүмчү. Анан өзүм семейныймын, катын баланы багыш керек, тиги болот, бул анан кээде тренировка кылбай барып чыгып калган күндөр көп эле болот меникичи. Тренировка кылбай эле 10 күн даярданып, акыркы бойго 10 күн эле даярданып, эркекче айткандачы. Ошол Грознойго барган. Грознойго барган 10 күн, 11 күндө, 10 күндө строго. Ошол эле даярданып барып калып аткан күндөр болот, спонсор жок. Келечекти багыш керек, катын баланы багыш керек, ошондой болуп калат, жашоодо болот да болчу. Түшүнүктүү. Мынакей сиз үй бүлөлүү болгондуктан ушул спорт сизге кандайдыр бир тоскоолдук болбойбу? Же үй бүлө же спорт бири-бирин тандоо кандайдыр бир мажбур кылбайбы сизди? Жок, андай деле болбойт, Кудайыма шүгүр. Ошо Кудайыма шүгүр. Кандай колдойт сиздин азыр аткарып жаткан эмгек ишиңизди? Жөн спортуңду ташта, жумушка иште, кадимкидей жөнөкөй адамдардай болуп жашайлы деген сыяктуу сөздөр болот. Аныңыз туура эме. Спортко эми тиги кичине дагы бир 30га чейин чыгып ал деп атат алар делечи, кичине жашсын депчи. Жакшы эле карайт негизичи. Анан Кудайга шүгүр. Анан ошо агайыма рахмат айта кетсем, ошо агайым аракет жасап атпайбы. Кан мырза. Аракет жасап атат. Анан айтсаңыз, сиз баягы ушул чыктыңыз, партерге чыктыңыз сеткага. Атаандашыңызды көрүп атасыз. Эң негизги сизде болгон сезим кандай болот? Коркуу сезимдери, ойлонуу сезимдери болобу же такыр эле мен утам, өзүңүзгө бир ушунчалык бир 100% ишеним менен чыгасызбы? Жок, андай болбойт. Ал тетиги Емельянка, Семиленкалар деле айтып көрсөк, алар деле мындай көрүнгөнү менен по-любому эме болот да, кичине коркуу сезим болот. Илебой эмеде, миң кыйын болсоң делечи, коркуш керек, байкаш керек, соперниктин баалаш керек. Соперник чыккан эмелерин баарын эле баалайм. Жакшы слабый болобу, күчтүү болобу, бүт эле күчтүүдөй көрөм да соперниктеричи. Ошо ойлонуп, кандай иштейт, бойлорун көрөм, бойлор болсо. Ошентип ойлонуп, кичине өзүмдү эметип, коркуш сезим эми кичине болот, мындай өтө деле болбойт мындай. Эми болот да, кичине мындай эмечи. Анан баары жакшы, Кудайдан өзүм кыйкырып, кичине өзүм дук берип, өзүң дук бербесең азыр кишиге бермек беле аны. Ошолду. Кийинки суроодо ушундай болчу да, ошол спорттук дух керекпи же машыгуу басымдуулук жасай отурушка, жеңишке келиш үчүн? Жок, спорттук дух болот өзүчө. Характер болот эме ар бир адамдачы. Ар бир боецте ар кандай характер болот. Ошо менин характерим жакшы эле окшойт, Кудайга шүгүр. Ошо характер керек да биринчиденчи. Характер болсо, миң кыйын болсо деле деп байлыбай, сайлыбай, удардан абайлап утуп алышы мүмкүн да. Ал эми ар бир спортчунун өзүнүн бир визиттик карточкасы деп коет эмеспи? Же болбосо бир приемдорунан бир өзгөчө өзүнүн жеке бир приему, ыкмасы дейт. Сиздики эмне? Мен приемум эми үстүнө чыгалы урам го дейм. Базып алып элечи. Ошол да жакты эмемчи.
капталына чыгып эме кылып урам. Негизи мурда жаңы чыгып жүргөндө ондай удушение тартып утуп алчумун да көбүнчө кол менен элечи. Артына чыгып удушение тартып ошолор жакшы эле го, жакшы эле ойлойм, ошолорду жакшы го деп ойлойм. Ушул өзүңүздүн тажрыйбаңызда канча жыл болуп калды? Тажрыйбам 2012ден бери чыгам да койго. 2012ден бери. 5 жылдын ичинде сиз үчүн эң баягы сүрдүү жана катуу атаандаш ким болгон? Сүрдүү атаандаш эми баары эле могу утулган боецти ойлойт да. Жихат Жунусов деген эме бар, дайым Чеченстандын эмеси, мушкери. Ошол күчтүү боец, азыр деле бойлорун көрүп жүрөбүз. Күчтүү да, жакшы боец. Эми корккон деле жокмун, эми просто утулуп калдым ачык. Ошол да атаандаш күчтүү окшойт. Спортчу катары айта кетсеңиз, ушул эрежесир урушта урушуп жүргөн спортчуларга сиздин бааңыз кандай? Могу Кыргызстандагы. Кыргызстанда эми сиздин кесиптештериңиз деп коелу. Менин кесиптештерим, соперниктеримди айтып атканда, ошо соперниктерим айта кетсем, соперниктерим күчтүү негизичи. Кыргызстанда көп эле соперниктерим бар. Эми ар бирин айта кетсем, ар ким өзүнө күчтүүмүн деп ойлойт да. Күчтүү эле деп эсептейм мен. Баарына ийгилик, ута берсин, Кыргыздын желегин көтөрө берсин. Ошол эле элек башка эми мындай айтпайм да. Жакшы. Ушул келе жаткан 19-августта боло турган бойдо өзүңүздүн атаандашыңыз жөнүндө маалыматыңыз барбы? Өзүм атаандашым жөнүндө айта кетсем, ошо азыр коюлу элек да. Мындайчы, ошо эртерээк коюлса жакшы болот эми, эме кылып, эме чувствовать этип, даярданып, Кудай буйрса 1-2 күндө коюлат деп атат. Эми атаандашым келсе келсин эми ошо Кыргыздын желегин көтөрөм Кудай буйрса. Аракет жасайбыз. Артка жок да жол, только астка утуш керек да биз. Ошо Кудайым үчүн, Алла ыраазы үчүн утуш керек болот. Кыргыз элим үчүн. Абдан жакшы сөздөрдү айтып кеттиңиз. Учурда сизде эркин микрофон көрүп жаткан көрөрмандарга өзүңүздүн чакырууңузду, оюңузду билдирип кетсеңиз болот. Ассаламу алейкум, рахматулла баракат. Кыргыз элим кандайсыңар? Ошо бойго чакырам, 19 келип, Кудай буйрса балет этип, Кыргыздын кыран жигиттери чыгат. Ошого келип келгениңерди суранам. Ошол анан соперник Кудай буйрса табылат, ошо чыгабыз. Анан айта кеткен нерсе ошо агайыма рахмат. Ошо спонсорлор өткөрүп аткан байкелерге рахмат. Ошо баарын аракет кылып атат. Ошо агайыма рахмат. Полный досторума рахмат, айта кетсем толтура. Ошо баарыңар келгиле, Кудай буйрса даярданабыз, жакшы бойлор өткөрөбүз. Кыргызстан алга. Абдан жакшы патриоттук сезимдерди тууганткан жакшы сөздөр жаңырып өттү. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн бизге ушул өзүнүн жан дүйнөсү менен бөлүшүп, кызыктуу маалыматтарын жана жеке эле ушул спорт жааты кандай экендигин кыска болсо дагы көп кылып айтып берген Канат Келдибеков Тайсон мырзабыз болду. Сизге дагы ийгилик каалайлы. Сиздин атаандашыңыз ким болсо дагы жеңиңиз, сиз айткандай Кыргыз элибиздин байрагын көтөрүп, дагы бир жакшы эмгегиңизге карап тура Кудай буйрса. Шырдоогуңузду жети кылыңыз, жети экениңизди билебиз. Ал эми биз СТВ телеканалындагы Sport Live көрсөтүүсүн жыйынтык тамакчыбыз. Кызматыңыздарда мен жана Ресенова болдум. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта калыңыздар жана спорт менен бирге болуп, спорт менен достошуңуздар да чакырып кетмекчимин.